Так, бүгүнкү жолдо жүрүү эзери боюнча биз 3-группага келип токтогон элек. Бизде 3-группа жалаң тыюу салуучу жол белгилер. Бул белгилер кээ бирөөлөр көчөнүн эки башына коюп, эки жактан жүргөнгө тыюу салып коюучу белги катары эсептелет. Андан тышкары кээ бир чектөөлөрдү алып салуучу, же эмесе чектөө киргизип коюучу белги катары келет. Ошол ишибизди алатырган болсок 3.19 деген белгибиз бар. Бул 3.19 деген белги айдоочуларга артка бурулганга тыюу салып коюп аткан жер болуп калат. Бул жерде бир гана туура түшүнүш керек. 3.19 кимдер гана баш ийбей калышы мүмкүн ушул жол белгисине. Булар коомдук транспорт каражаттарын айдоочуларына, мисалы үчүн автобус маршруттарга бул белги күчүнө кирбейт деле. Андан кийинки белгибиз 3.20 деген белгибиз озуп өткөнгө тыюу салып коюлат. Бул жерде бул белгилер ушул элдер жашаган жерде, айыл жерлерин жана коркунучтуу участкаларга коюп, айдоочуларга тыюу салып койгон, озуп өткөнгө тыюу салып коюп аткан жери. 3.20бизди каратсаңыз, бул жерде именно мындайча айтканда кимдерди озуп өтсө болот деген суроо турушу. Мисалы, саатына 30 км төмөн жүргөн техникалык каражаттарды озуп өткөнгө акысы бар. Мисалы үчүн алсак, трактор бар, комбайн бар, эшек атара, велосипед тепкендерден булар озуп өткөнгө акысы бар. Себеби алардын ылдамдыгы өтө төмөн болгон үчүн. 3.21 белгиси. Ушул белгинин чектөөсүн алып салып аткан жери. Значит, ушул белгиден өткөндөн кийин сиздер озуп өткөнгө уруксат берилет экен. Ага чейин сиздер зона действия деген бар, ушул аралыкта сиздер машинаны озуп өткөнгө уруксат жок. 3.22 деген белгибиз бар. Бул жерде жүк ташуучу техникалык каражаттар озуп өткөнгө тыюу салып коюп аткан жери. Ошол коркунучтуу участкаларда, айыл жерлеринде населенный пункттарга коюлат да, именно жүк ташуучу машиналар озуп өткөнгө тыюу салып коюп аткан жери болуп калды. Бирок булар деле кимдерди озуп өтсө болот деген суроо туулуп калышы мүмкүн. Бул жүк ташуучу машина саатына 30 км төмөн жүргөн техникалык каражаттарды озуп өткөнгө акысы бар. 3.23 бул деле ошо чектөөнү алып салып аткан жери. Ушул чектөөдөн кийин жүк ташуучу машина кеңири озуп өткөнгө уруксат берилет экен. Андан кийинки белгини алсак 3.24 деген белгибиз бар. Бул бизде сиздердин эң максималдуу, мындай айтканда эң жогорку ылдамдыгыңар 50ден жогору болбосун деп сиздерге чектөө киргизип коюп атат. Же мындай айтканда тыюу салып коюп атат. 50ден жогору жүрсөңүздөр штраф төлөп калышыңыздар мүмкүн. Бул деле белги көбүнчө шаардын ичинде, айылдын ичинде, элдер жыш жашаган жерде коюлуп, сиздердин ылдамдыгыңарды ошодон жогору жүргөнгө тыюу салып коюп аткан жери болуп калды. 3.25 белгиси бул деле ошо чектөөнү сиздердин эң жогорку ылдамдыгыңарды ошо 50ден ашпасын, ошонун чектөөсүн алып салып аткан жери. Значит, бул белгиден сиздер 70 чейин жүрсөңүз болот, 70-80 чейин жүргөнгө уруксат берилет. 3.24 деген белгибиз бар. Бул сигнал бергенге тыюу салып коюп атат. Ушул белгини ала турган болсок, ушул белги көбүнчө детсадтардын алдында, мектеп жана жогорку окуу жайлардын алдында, больницанын алдында коюлат да. Бирок жолдо жүрүү эрежелеринин китебинде ушул белги турат. Эгерде алдыдан коксаны машина чыгып калса, же элдер чыгып чуркап бере турган болсо, жаш балдар, сиздер сигнал бергенге акыңыздар бар.